сразу эле мени спикер кылса мен коркуп, ой мен спикер боло албайм дейт элем. Баары кеңейди да. Чоңойду, көпчүлүк жерде автобустар жетишсиз. Мурунку шайлоолордон азыркы шайлоолор өзгөчөлүк менен өттү, бул деген аралыктан шайлоо. Миграцияда жүргөн мекендештерибиз дагы өздөрүнүн чагымдарын кошсо. Эгерде спикер бир нерсени жашырып жабам десе, ал нерсени айтсаң деле болбойт да. Шаардык кеңештин сессиясы кимге кызык болсо дайым ачык. Конечно, бул жергиликтүү кеңештин депутаты жаш да, ошон үчүн ишти алып кете албады деген сындан коркпойсузбу? Сынга даяр болгондугума көзүм жеткенден кийин анан эл өкүлү болуп келип отурам. Бир жерде байкап калып, анан кийин сиз боюнча сын пикир неметсе, ал журналист менен кандай мамиле? Журналистти сотко бересизби? Депутаттар өзүнүн ишмердүүлүгүн бир рейтинг менен баалап алыш керек да. Живой элдик сурамжылоонун негизинде ушу рейтингин аныктаса. Жакшы окуган, саясатка кызыккан жаштарды социалдык маселелерди карап атканда Жалал Абад шаардык кеңешине алып келип, биздин ишмердүүлүгү менен тааныштырып. Саламатсыздарбы, урматтуу интербилимдин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бизде жаңы подкаст. Подкасттын темасы сиздерге белгилүү болгондой эле жергиликтүү кеңештеги жаштар, жаңы көз караштар. Азыр биз Жалал Абад шаарынын спикери Орозбек Турдубекович менен маек болот. Анткени жаштыгына карабастан спикер кылып шайлап алышты. Анда эмесе Орозбек Турдубекович, сиз өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, ошол кантип депутат болуп калдыңыз, кантип ал ой келди, анан спикерликти сизге ким айтты, же өзүңүз эле кандидатураңызды койдуңузбу? Сөзүмдүн алдын көрүүчүлөр менен жана бардын менен саламдашып алсак, саламатсыздарбы урматтуу Кыргызстан жарандары, Жалал Абад шаарынын тургундары. Атайын убак бөлүп жаштар жаңы кадамдар аталышында подкастка убак бөлүп бизге Жалал Абад шаардык ишмердүүлүгүнө кызыгып убак бөлүп келгениңиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Өзүм жөнүндө айтып өтсөм, жашым 32-де, 3 баланын атасымын. Буга чейин билимим жогорку. Буга чейин ар кандай багытта жеке ишкерлик менен алектенип келгем. Ошону менен бирге коомдук иштерден алыстабай ар кандай чет жерде жүргөн диаспора элчиликтер менен тыгыз байланышта болуп, мекендештерибизге туура мындай жардам беретинде ушундай жакшы алгылыктуу иштерди алып барып жүргөнбүз. Рахмат. Мен мисалы үчүн депутат болсом, эгерде мен 35 жашымда депутат болуп келсем, андан кийин сразу эле мени спикер кылса, мен коркуп, ой мен спикер боло албайм дейт элем, же болбосо мен суранса дагы спикер болмок эмесмин да. Сиз ошол спикер деген жүктү өзүңүзгө алдыңыз да. Ошол спикер болуп жакшы иштеп кете алам деген көз карашыңыз кандай? Ооба, көз карашым боюнча бул өтө чоң жоопкерчилик. Спикер деген бул ошол 40 депутаттын төрагасы болуш, бул өтө чоң жоопкерчилик. Бул жоопкерчиликти сезип, анан өзүбүздүн төрагалык өзүбүз сунуштаганбыз да. Негизи мен алып кете аламбы же алып кете албаймбы дегенди мен алып кете алам деп ойлойм. Себеби буга чейинки ар кандай шайлоолордо ар кандай лозунгдар менен кыйкырып жаштар келсин, жаштар болуш керек дейт, бирок на самом деле андай болуп келген эмес. Бул шайлоо өзгөчөлүгү менен, ушуну ачык айкындуулугу менен болду деп баса белгилеп айткым келет. Жана ошол төрагалыкта ишмердүүлүгүмдү алып барып жатам да. То есть азыркы шайлоолор мурунку шайлоолорго караганда таза, анан кийин ал добуш сатуулар коштолгон жокпу? Мен мисалы биринчи жолу шайлоого өзүмдүн кандидатурамды көрсөтүп, ичтен аралашкан адам катары айтсам, эми мыйзам бузуулар болгон болсо, эми алып сатуу, добуш сатып алуу боюнча бир дагы катталган жок да.
Жакшы. Сизге ким добуш берди көбүнчө эле? Сиздин көчө же ким? Досторуңуз? Мен Жалал Абад шаарында өзүмдүн кандидатурамды көрсөтүп жатканда өзүм жашап чоңойгон жерден эмес, мен именно мына өзүмдүн күчүмдү сынап көрүү максатында мындай мен өзүм төрөлүп чоңойбой башка округдан койдум да. Мен өзүмдүн чоңоюп өскөн округ эмес, башка округдан койдум. Анан көпчүлүгү мен өзүм статистикам боюнча орто муундан чоң муундар добуш беришти. Сизге жаштар эмес, көбүнчө эле ошол орто курактагы, анан кийин мындай тажрыйбалуу адамдар добуш бериптир да, Ооба. Аларды кантип ынандырып алдыңыз? Ынандырганда кандай? Ынандырганда эми биздин өзүбүздүн ушу партия неме менен барганга бизде өзүбүздүн платформабызды элге жеткиликтүү кылып, ошону жеткирдик. Анан ошонун платформабыз менен ынандыра алдык деп ойлойм да. Силердин партияңыз Адилет партия. Жалал Абад шаарынын кеңешине канча партия келди депутат? Жалал Абад шаардык кеңешине 3 партия ат салышып, 3 партиядан босого чекти өтүп, 3 партиядан тең депутаттар шайланышты. Ошол силердин Адилет партиясынын лозунгу шайлоо маалында башка партиялардан эмнеси менен айырмаланган? Мына Адилет ушинтип убада берип атат деп мындай силерди ошол ат чабышта деле аттар чыкканда аттар бири-биринен айырмаланат да, бирөө күлүп жакшы неметет, чуркайт, бирөөсү чарчабайт, ошонго окшогон. Ал боюнча биз Адилет партиясынын лозунгу биздин бүгүнкү тандоо, эртеңки келечек деп лозунг менен чыкканбыз да. Адилет партиясынын негизги платформасында биз депутаттардын компетенциясына кирбеген конкреттүү платформаны иштеп чыкканбыз. Кирбеген платформаларды биз элге сунуштаган жокпуз да. Мисалы биз ипотека боюнча Жалал Абад шаардык кеңешинин эч кандай компетенциясына кирбейт да. Жеңилдетилген ипотека беребиз деген бул абсурд. Себеби бул менен эми мамлекеттик ипотекалык компаниялар өздөрүнө тиешелүү органдар иштейт да. Биз кандай? Биз ошол округубуздагы жергиликтүү проблемаларды изилдеп чыгып, бардыгын анализ кылып чыгып, мисалы бул округда бар проблема, наркы округда жок. Мисалы мектеп вопросун көбүнчө көтөрдүк, бала бакча маселесин көбүрөөк көтөрдүк. Анан мына коомдук транспорт боюнча жакшы сунуштарды элдерге ошол проблемаларды көтөрөбүз деп ойлогом. Коомдук транспорт дегенде кандай? Коомдук транспортту көбөйтөбүз дедиңерби же коомдук транспортты башка түрүнө өткөзөбүз дедиңерби? Мисалы үчүн азыр Бишкекте көбүнчө эле маршруткаларды алып салып автобуска отурушты, даже троллейбустарды алып салышты. Жалал Абадда Жалал Абаддын ичиндеги саясат кандай транспортто? Транспорт боюнча азыр Кудай буйруса мына өлкөбүз өнүгүү жолунда туруп, автобустар алынып атат. Буга чейинки Созовдун депутаттарынын макулдугу менен жаңы 50ден ашык автобустар алынган буга чейин. Бирок ошону менен бирге азыр АТРдин алкагында, административный территориальный реформанын алкагында шаар кеңейди да, чоңойду. Көпчүлүк жерде автобустар жетишсиз, действительно жетишсиз. Ошол боюнча көйгөйлөрдү көтөргөнбүз да. Шайлоолордо ким аттанса эле ошол өзүнүн шансын эсептейт да. Мага ким добуш берет, менин командам кандай болот, кантип неметебиз, жылабыз деген. Анан сиздин тандооңуз ошол Адилет партиясын. Эмне үчүн Адилет партия? Ооба, өтө жакшы суроо болду. Бул адамга тандоо укугу бар. Саясий жолго аттанып атканда бизде тандоо укугу болгон да. Кайсы партия менен барса, кайсы партиянын платформасы жакшы, кандай адамдар, анын мүчөлөрү кимдер деп салыштырып, мен Адилет партиясын тандап алган себеби жаңы жүздөр, жаш көпчүлүгү басымдуу бөлүгү жаштарды түзөт экен.
Анан эми жаштар менен жаңы идеяга бай жаштар деп Адилет партиясын андап алгам да. Мурунку шайлоолордон азыркы шайлоолор өзгөчөлүк менен өттү. Бул деген аралыктан шайлоо. Анан кийин бюллетендер алдын ала басылып келген жок. Бюллетендер ошол жерден электронный чыгып атты. Жеке адамдын өзүнө чыгып атты. Ошол себептен улам менде суроо да. Ал нерселер шайлоону жеңилдеттиби? Сиздин өзүңүзгө кандай жеңилдик алып келди? Же мурунку эскиче эле өтө бериш керек беле? Ошол жаңы ыкмалардын терс жана оң жактарын айтып өтөсүзбү? Жаңы ыкмалардын жалаң гана жакшы оң жактарын байкай алдым. Мисалы дегенде аралыктан шайлоо. Ар бир жаран шайланганга жана шайлоого укуктуу. Ошондуктан мен кандайдыр бир иштер менен Бишкекке же Ошко барган болсом, мен өзүмө жаккан Жалалабадтын келечегине кайдыгер эмес жаран катары мен шайлогонго толук мүмкүнчүлүк түзүлүп бериш керек да, бул мамлекет тарабынан. Ошондуктан ушундай шарт түзүлүп бергени бул жакшы жишан десе болот да. То есть бирок миграциядагылар добуш бере албай калды, э? Миграциядагы, мисалы үчүн, Кыргызстандын сыртына чыккандар добушка ээ боло албай калды. Ал боюнча мен ойлойм, ал боюнча жогорку кеңеш бар, мыйзам жазуучулар бар. Мен ойлойм, бул боюнча дагы кийинки шайлоолордо жакшы мыйзам долбоорлорун иштеп чыгышса, чет мамлекетте жүргөн, миграцияда жүргөн мекендештерибиз дагы өздөрүнүн өлкөбүзгө хотя бы добуш менен болсо да өздөрүнүн салымдарын кошсо деген. Адилет партиясы даярбы ошол сунушту БШКга же жогорку кеңешке долбоор катары сунуштаган? Адилет партиясы эле эмес, жеке бардык эле партиядагы депутаттар менен толук колдойт деп ишенем. Демек ошол Жалал Абад шаарынын кеңешинин атынан сунуштасаңыздар болот экен, ал нерсе. Эми кайтып эле Жалал Абад шаарынын көйгөйлөрүн айтсак, азыр Жалал Абад шаарынын көйгөйүнүн бири жанагы түтүн деп айтып атышат да. Смог ошол жөнүндө бир эле ошол Бишкек Ош эмес, азыр Жалал Абадка дагы ал нерсе келип атат. И көбүнчө эле жаштар спорт менен алек болгон үчүн, жаштар көчөдө жүргөндү жакшы көргөн үчүн жаштар аны мындай жакын проблема кылып айтып атышат да. Ошол себептен кандай сунуштар бар? Жалал Абад шаары ал проблеманы, муктаждыкты кантип чечесиңер? Сиз мына өзүңүз спикер катары депутаттарга кандай сунуш элестетиңиз? Ал боюнча мен бул проблеманы депутат болгонго чейин көрүп, анан Жалал Абад шаардык кеңеште депутат болуп келгенден баштап аткаруу бийлигинен маалымат иретинин алып атабыз да. Бизге милдеттүү түрдө алар бизге жооп берет. Ал боюнча Жалал Абад шаарында алгылыктуу иштер жүрүп атат. Жакшы нерсени да айтыш керек да. Мисалы, азыркы мына основной жолдордо мына парктар курулуп атат. Мына ар кандай менин маалыматым боюнча мына жердеги нефти базалар бар бизде. Жалал Абад шаарында жайгашкан. Ошолорду жылдыруу боюнча маселелерди көтөрүп атабыз. Башка жака жылдырып, шаардын ичине сыртка чыгара турган болсок, ал жерде ар кандай нефти перерабатывающий завод бар да. Ошол чыккан болсо, мен ойлойм, бул проблема оңой эле чечилиш керек. Жалал Абадда 41 Жалал Абад кеңешинде 41 депутат бар. 41 депутаттын арасында канча жаштар? Жаш депутаттар. Жаш депутат 35 жашка чейинки депутаттардан 14 дээрлик бир 30%-тан кичине ашат экен, 30%-тан кичине ашат экен. Ошондо быйылкы 2025-жылкы бюджетке жаштардын кайсы проблемасын киргиздиңер? Жаштардын проблемасы боюнча социалдык в основном көбүнчөсү спорт аянтчаларын куруп, алардын өнүгүүсүнө ар кандай жаман жолдордон алыс болуп, бир нерсе менен, бир спорт менен же бир ийрим менен, ошо менен алек болгонго бир
платформаларды иштеп чыкканбыз. Социалдык объекттерди көбүрөөк куруу багытында. Мына мыйзамда жергиликтүү кеңеш ачык айкын болуш керек. Мыйзамдын талабы дейсиз да. Анан жергиликтүү кеңештин ачык айкындыгы көбүнчө эле спикерге байланышкан да. Эгерде ошол жергиликтүү кеңештин спикери чындап эле ачык айкын болом десе, ал ал нерсени кылат да. А эгерде спикер бир нерсени жашырып жабам десе, ал нерсени айтсаң деле кылбайт да. Ошол жаатта сиз спикер катары ачык айкындуулук механизмин киргизгенге даярсызбы? Эгерде даяр болсоңуз, кандай жолдор менен аны ишке ашырасыз? Жалал Абад шаардык кеңешинин иши немеде мыйзамда көрсөтүлгөн ачык айкындуулукту негизинде болот деп. Ал боюнча мен дайым колдойм. Бул боюнча мен бардык сессияны ачык кылып, журналисттерди, ошол ким кызыккан тараптарды мен шаардык кеңештин сессиясы кимге кызык болсо дайым ачык. Ал боюнча Жалал Абад кеңешинин немелери, сессиялары түз эфирден көрсө болобу бир жерден? Түз эфирден ал боюнча буга чейин андай практика болгон эмес экен. Мына мен өзүм төрагалык кызматка келгенден баштап ушул боюнча иш алып барып жатам азыркы учурда. Ал боюнча статистикадан да карасаңыздар, бизде соц сеттерибиз көбүнчө жанданды, бизде маалымат борбору бар. Элге түз маалымат жетиш керек. Бир айдын ичинде 3 жолу сессия өткөрдүм. Көптөгөн көчмө жыйындарды уюштурдук, жеринен барып көрүп келдик дегендей. Ошолорду элге туура так жеткизиш керек да. Себеби Жалал Абад шаардык кеңеши дагы иштеп атат. 3 сессияда 5тен болгондо деле бир 15 шаарыбызга, мамлекетибиздин интересине, шаарыбыздын тынччылыгын коргой турган 15 токтом кабыл болуп берди. Ошол сиз иштен келгенден бериби? 15 токтом ошол ноябрдан бери, Ооба, мен примерин айтып атам, бир 15тен аз эмес токтом кабыл алып бердик да. Анын 15 токтом ал во благо народа, ал элибиздин турмуш шартын жакшыртуу максатында көптөгөн токтомдорду кабыл алып бердик. Бирок ошону элге жеткиликтүү болуш үчүн биз ушу соц тармактардан жеткизип атабыз да. Мисалы үчүн ош шаардык кеңеши түз эфирден алынып берилет да. Алардын Facebook баракчасы бар. Ошол ош шаардык кеңеши Facebook баракчасынан түз эфирин алып булаштырып коюшат. Анан камераны коюп коет, анан түз эфирди көрө бересиң. Анан суроолор болсо, ошол жерге комментарийге ылдый жазсаң болот да. Анан депутаттар кийин сессия бүткөндө ошол комментарийге карап туруп эле жооп берип салышат да. Ошол себептен мен дагы сунуш айтып элем, ошол силер өзүңөр дагы Facebook баракчаңардан түз эфир кылып, телефон менен эле түз эфир кылып койсо болот экен деп. Эми ошол токтомдорду айтып өттүңүз. 15 токтомдун ичинен кайсы токтом менен мындай мактана аласыз, сыймыктана аласыз? 15 токтомдун арасындабы мындай конкреттүү 15 менен деле мактана ала турган токтомдор. Жок, ошонун арасынан бир токтомго басым жасап, мына ушул менен сыймыктанам деп айта аласызбы? Эми мына бизде спортсмен, спортчуларыбыздын баягы сыйлыктарын көтөрүп бердик, мисалы карап бердик. Мына 2024-жылда жетишкен ийгиликтерин жакында бюджет карала турган болсо бөлүп беребиз. Ушул менен мактанып айта алам, себеби дегенде Кыргызстан желегин маданият өкүлдөрү менен анан президентибиз чет жакка чыкканда жел беречет да. Анан спортко көбүрөөк көңүл буруу, ошонун ар кандай кызыктыруучу байгелерди кылып берип, биз ошону Жалал Абад шаардык кеңеши токтом кабыл алып бергенине мен өтө чоң кубанычтуу деп айтам. Рахмат, жакшы. Ал эми азыр жылда Жалал Абадда бюджеттик угуулар өтөбү же өтпөйбү? Сиз мурда бюджеттик угууларга катыштыңыз беле? Буга чейин бюджеттик угууларга катышкам. Бюджеттик угуулар болот, обязательно эле бардык мердин отчету болот, тиешелүү жетекчилердин бардык отчетун окуябыз. Бюджеттик угууларды качан өткөзөсүздөр? Бюджеттик угууларды негизи эле жергиликтүү кеңештин депутаттары уюштуруп өткөзүш керек, силердин мыйзамыңарга ылайык. Качан пландаштырасыңар Жалал Абадда бюджеттик угууларды? Ал боюнча жакынкы күндөрдө ойлонуштуруп атабыз.
мындай такт датасын айта албайбыз да. Ошол боюнча иштер. Ушул 2025 жылдын мартка чейинби же марттан кийинби? Мартка чейин. Мартка чейин. Жаңы кабыл алынган бюджетти талкууга чыгарасыздар, бюджеттик клубга талкууга чыгарасыздар. Мартка чейин. Рахмат. Анан жанагы эле суроону кайталап берем мен. Ошол депутаттардын ачык айкындуу болушуна сиз спикер катары сунуштайсыз да, туурабы? Сунуштап, анан кийин ар бир депутат өз алдынча дагы ачык айкын болуш керек да. Туура. Ошол иретте депутаттар өзүнүн шайлоочулары менен кандай жолдор менен тыгыз байланышта болуш керек? Ошол сиздин оюңузча эми жаңы көз караштар, биздин тема мындай да, жергиликтүү кеңеште жаштар жаңы көз караштар. Ошон үчүн жаштар жаңы ыкмаларды сунуштаса, шайлоочулар менен иштөө ыкмалары жакшы болот беле деп ойлойм да. Ал боюнча регламентте да көрсөтүлгөн. Эгерде көпчүлүк жарандар менен азыр ушул боюнча иш алып барып жатабыз. Жакында өзүбүздүн соц тармакка дагы жайгаштырайлы. Депутат ким, жана депутатка кантип кайрылыш керек, депутат деген кандай маселеңизди чечет, кандай көйгөйүңүздү көтөрүп чыга алат деп турган бир жакшы бир видео роликти же бир маалыматты жеткирели деп ошонун үстүндө иш алып барып атабыз азыр. Мисалы, Жалал Абад шаардык кеңешине ким кайрылгысы келип, аларга кабинет бөлүнбөйт. Эгерде депутат менен жолугушкусу келсе жарандар, биз аны Жалал Абад шаардык кеңешинин аппараты камсыздап беришет. Бизде кабинетибиз бар, ал боюнча ушул жерден тиешелүү жетекчилерди чакырып, тиешелүү аткаруу бийлигин чакырып, алардын суроолоруна түзмө-түз жооп алып, анан протоколдук ташуумаларды берсек болот да, бул боюнча. Анан жылдык депутаттар бир жылда шайлоочулардын алдында сөзсүз түрдө отчет бериш керек. Регламентте көрсөтүлгөн. Жолугушууларды уюштурсак болот. Ошого окшогон бир мындай эл менен байланышты айтып атасыздар, туурабы? Сиз өзү эми ошо Жалал Абад шаарынын жашоочусуз да. Сиз деле ошол Жалал Абад мэриясынын кызматын көрөсүз өзүңүздө. Тазалык ишканасы кандай иштеп атат сиздин оюңузча? Эмнеси сизди мындай кыжалат кылат? Тазалык ишканасынын ишмердүүлүгү боюнча болсо, тазалык биринчиден азыркы учурда мен көбүрөөк аттайын алкагында чоңойгондугуна байланыштуу техникалар действительно жетишпейт. Мына бюджеттен техникаларды карап, ошого биз макулдугубузду бере турган болсок, биз техникаларды жетишинче берсек, аларда аргумент жок болуп калат да, оправданияга, ушундай актанганга. Ошон үчүн мен ойлойм, баа беришке эртерээк. Аны чечиш керек да баары бир, Ооба, сөзсүз чечиш керек. Себеби азыр биз бул боюнча элдерден ар кандай суроолор, арыздар келип түшүп атат. Бул жерде таштанды, улар жатат, биякта жатат, көчөбүз тазаланбай атат, основной көчөлөр каралбай калып кетти деген жүйө келтиришет. Биз болсо аткаруу бийлигинен сураганыбызда аргумент бар. Действительно машиналар көпчүлүк техникалар эски, жетишпейт. Ошол сыяктуу бирок иш алып барып жатышат. Бир жылдан кийин жергиликтүү кеңештин депутаттары жакшы иштебей, пайдасы аз болсо, конечно, бул жергиликтүү кеңештин депутаты жаш да, ошон үчүн ишти алып кете албады деген сындан коркпойсузбу? Ал боюнча мен өзүм жаш деп эсептебейм. Статистика боюнча мен 32 жаштамын да. 32 жаш бул орто муңга уже кирип баштайт да. Мен өзүм жаш деп эсептебейм. Мен 32 жылда өзүмдүн алган тажрыйбамды, үйрөнгөн опытымды иштетейин, ошону элибизге, журтубузга сунуштап, аткаруу бийлигине сунуштап, ошону аткарышын көзөмөлдөйүн деп келгем да. Ошондуктан мен өзүмдү жаш, буга чейин улуу муңдардагы иштеген, аларга деле андай критикалар болуп келген. Иштей албайт,
чоң карып калган деп айтабы же кандай болуп калат, бирок жаштар азыркы замандын талабы деп айта алам да. Көбүнчө эле ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары же мэрия ачыктыктан коркут экен да. Ачыктыктан коркуп, Фейсбукта ачык сүйлөгөндөн коркут экен, анткени же түз эфир бергенден коркут экен да. Анткени комментарийде сын пикирлер жаза беришет экен. Бунун костюму мындай, бул деген постоянно ошол кафеге барып тамак ичет, кайсы акчага ошол тамакты ичет, бул кечке эле самса жей берет, бул кечке эле лагман иче берет дегенге окшошчу. Анан сиз сындан коркосузбу? Мен сынга ар кандай сынга даяр болгондугума көзүм жеткенден кийин анан эл өкүлү болуп келип отурам да. Эгерде ошондой комментарий көрсө кандай реакция кыласыз? Эч кандай реакция кылбайм. Мисалы өзүмө тиешелүү эгерде бир минусун айтып аткан болсо ошону оңдогонго аракет кылабыз. Анан ал менен комментарийде ал менен урушуп жаңылышкандан алысмын да. Эгерде бир журналист ошол сизди бир жерде байкап калып, анан кийин сиз боюнча сын пикир неметсе, ал журналист менен кандай мамиле кыласыз? Же унчукпай коесузбу? Же журналистти сотко бересизби? Жок, мен сотко бербейм. Мен башымдан анда практика өттү. Бир 2 ай ишмердүүлүгүмдө бир журналист менен ушундай түшүнбөстүк болгондо жардамчыларым аркылуу тиги эже менен байланышып, ошол маалымат жеткиргендер эмес, мындай болгондой кылып түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эжеге рахмат, түшүнүп, кайра туура маалымат кайра оңдоду да. Себеби ар кандай буга чейин болуп келген, будан кийин деле боло берет, ар кандай туура эмес маалыматтар жеткенден мен ойлойм, баа бергенден кичине карманып, аны тастыкталган маалымат таркатса деген ойдомун да. Жаштарга кандай сизде сунуш болот? Мисалы, азыр соц тармактар өнүгүп атат, интернет өнүгүп атат. Мен билем, 15 жыл мурун ушинтип интернет соц тармак жаңы баштаганда Берлинде, Германияда, ошол жергиликтүү кеңеште бир партия айтишниктер эле отуруп эле ошол Инстаграмда добуш топтошкон да. Инстаграм, ошол Фейсбук аркылуу добуш топтоп, анан кийин жергиликтүү кеңешке депутат болуп келген да. Депутаттар өзүнүн ишмердүүлүгүн бир рейтинг менен баалап алыш керек да. Сиз кантип ойлойсуз? Ошол рейтингди кантип өткөзөт элеңиз? Шаарда сурамжылоо кыласызбы же ошол депутаттарды коюп туруп, анан кийин кайсы депутат жакшы иштесе ошонун баскычын басып койгула дейсизби? Ар жылда ошол рейтингди өткөзүп туруш керек да. Депутат жергиликтүү кеңеш кандай иштеп атат деген. Сиз өзүңүз кандай ошондой ыкманы колдонот? Мен бул боюнча ачыгын айтканда элден өткөн тараза, элден өткөн сынчы жок. Ошол сурамжылоо менен өткөрсө деп ойлойм да. Анан азыр соц сеттерде ар кандай сурамжылоолор, Facebook пати, анан дагы ошондорго мен анчалык деле ишене бербейм. Себеби бирөө телефонду түшүнөт, соц тармакты, бирөөсү түшүнбөйт да. Ошол эле депутаттардын арасында деле тааныштарына айтып Фейсбукка колдоп койгула деши мүмкүн, бирок биз Фейсбукту такыр түшүнбөгөн деле депутаттарыбыз бар да арасында. Ошон үчүн живой элдик сурамжылоонун негизинде ушул рейтингин аныктаса деп. Элдик сурамжылоо деген кандай? Ошол көчөгө барып келгиле, азыр ушул жерде сурамжылоо өтөт дейсизби же? Жок, бул боюнча бизде 5 жылдык мөөнөтүбүз бар да. 5 жыл болуп шайланып келдик. Анан кийинки шайлоолордо эле билинип калат да өзүчө. Негизи өзү жанагы сурамжылоону ар жылы өтүп туруш керек экен да. Сурамжылоо эгерде ар жылы өткөн болсо, анда бир чогулуш өтүп, пресс-конференция өткөрөбүзбү же бир жыйын өткөрөбүзбү, ошол жерде бир мындай добуш бериш керек да. Анан соц сеттерде мен баштапкы эле позициямды алдым да. Рахмат. Анан эми саясатка келем деген, депутат болом деген же президент болом деген саясатка аттанган жаштарга кандай кеңеш бересиз? Келечекте депутат болом, же аткаруу бийлигине барам, же бир эл башкарам, элдин көйгөйүн, проблемасын көтөргөн инсан болом деген жаштарга мен айтарым, коркпогула, билим алыңыздар, тажрыйба топтоңуздар, улуулардын кеп кеңеши менен. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө эртеби кеч
келет. Бир жакшы сөз бар, эгерде саясат менен сен алектенбесең, саясат сени менен алектенет деген сөздү айтмакчымын. Эми неме жаштар өзү негизи эле депутаттарды мындай жүзүнөн таанып билбейт да. Ошон үчүн кантип кайрылыш керек, кандай суроолор менен кайрылыш керек дегенди да билбейт. Анан жана сиз айткан биз өзүбүздүн баракчабызга жазып баштады деген сунуш жакшы. А бирок депутаттар ошол кечке эле качан жаштар бизге келет деп күтпөстөн өздөрү дагы жаштарга бир кадам кылыш керек. Ошол кадамдардын жаштарга кантип чыгабыз, Жалал абадтын жаштарына кантип кол сунабыз, алар менен кантип жолугушууларды уюштурабыз. Бул боюнча менде жакшы инициативам бар. Өзүм жакында бир пилоттук немеде ишке ашырайын деп атам. Мисалы, саясатка аралашчу келечектеги Кыргызстанды башкара турчу жаштар мектепте дагычы, мисалы, келечектеги ошондуктан жакшы окуган, саясатка кызыккан жаштарды социалдык маселелерди карап атканда Жалал Абад шаардык кеңешине алып келип, биздин ишмердүүлүгү менен тааныштырып, бир ачык эшик сыяктуу бир жакшы иш-чараларды уюштуруп турам деп ойлоп атам. Ал боюнча мектепте, университетте, мектеп директорлору менен сүйлөшүп, ошол боюнча сунуштарды бериңиздер. Сессияга катышканга бир 10-15 кызыккан окуучуларды келсе, ал ыртадан көрүшүп, Жалал Абад шаардык кеңеши ушундай талкуу кылышат экен, ушундай кылып колдошот экен, ушинтип колдобой болот экен, ушундай экен деп маалыматы болот дагы, анан кызыгуусу артат да. Анан сөзсүз түрдө бир 18ге чыкканда шайлоого келбей коет деген кепилдик азыраак болот да. Сиздин өзүңүз экономистсиз, Өзүм билимим боюнча экономист, бухгалтермин. Азыр эми ошол жергиликтүү кеңеште спикер болгон үчүн азыр ишмердүүлүгүңүздү иштеп туткансыз, Ооба. Спикерлик сиздин бүт немеңизди алат да. Бул жерде кечке отурасыңар да, Ооба. Эртең менен саат азыркы кышкы убакыт болгонуна байланыштуу эртең мененки саат 9-дан 6-га чейин иштейбиз. Анан ар кандай ачылыштар, ар кандай ушул шайлоочулар менен жолугушуу проблемаларын угуу болгондо сөзсүз түрдө барып реакция бергенге аракет кылабыз. Бул боюнча азыр эле мына интервьюнун алдында, подкасттын алдында Тайгараев управасына тиешелүү Манас 1000 жылдык деген мектеп бар экен. Ошол жерди баягы аткаруу бийлигинен Жалал Абад шаардык кеңешке бузууга уруксат сураган сунуш келип түшкөн да. Анан кабинеттен чыкпай эле отуруп колдоп же колдобой койбостон жеринен депутаттар көчмө жыйын уюштуруп, 10дон ашык депутат менен барып жеринен көрүп, ал протоколдук тапшырмаларды МЧСке бердик, тиешелүү жетекчилерге берип, башынан карап чыкканга, ал имаратты сактап калганга болгон Жалал Абад шаардык кеңеши салым кошуп калса, ал бир ийримдерге дот сыяктуу мындай сүрөтчү, андай тансага, жоксо бир нерсеге кызыккан балдарга калса ошол здание деген максатта көчмө жыйынга барып келет да. Ошондой жыйындар болот, калган учурларда ушул жердебиз. Элдерди кабыл алабыз, жарандардын арыздарын угабыз. Анда эмесе сизге рахмат. Ийгилик сизге. Рахмат. Ушул спикердик жумушуңузда мен ойлойм, ошол жаш спикерлер келсе, жаш депутаттар келсе, чындап эле жанагы жергиликтүү кеңештин немеси депутаттар башка нукта иштейт деп, башкача жолдорду тандап алат деп, эми дагы биз дагы байкап турабыз. Балким 1 жылдан кийин подкастта сиз өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү айтып бересиз деп ойлойм. Мен сизге толук кошулам, убакыт бөлүп атайын келгениңизге чоң рахмат. Силердин ишиңерге да ийгилик каалайбыз. Рахмат. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин подкаст аякталып атат. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат.